Салам алейкум. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Касымалиев мырзага кайрылуу. Мынакей мен автокырсыкка учурадым. Бул мындай кичинекей мелочь. Машинаңерди камсыздандыргыла дедиңер. Камсыздандырып алдык. Кырсыкка учургандан кийин агенттер чакырсак, страховой агенттерди. ГАИни чакырып протокол толтурулат атат. ГАИни чакырсак, ГАИ келип атат, протокол толтуруш үчүн сөзсүз түрдө айып пул коросуна кириш керек деп атат. Эми азыр 21-жылында деп атабыз го, мындай видео фиксация кылып койсо болот. Ошол жерде протокол түзүлүп атат, ошол жерде схемалар түзүлүп атат. Мына элдер мындай кыйнабай эле мындай айып пулга киргиздирип, штраф стоянкаларгачы кой берип койсо болбойбу? Бул эмне кереги бар дейм да. Мисалы 2021-жылы мен машинам страховка кылгам, урганда эч кандай мындай айып пулга кирбейт эле. ГАИ келет эле, протокол түзөт эле, болду. Эми бул процедураны эмнеге киргиздиңер? Ушунча элди страховка кылдыргыла дегенден кийин кыйнабаш керек да. Ошого азыр бул жөнүндө куру сөз болбош үчүн бул жерден келген ГАИ кызматкерине да бир интервью алып койлук. Assalamu alaikum, урматтуу жолдош инспектор. Биз автокырсыкка учурадык. Машинасы камсыздандырылган, өкмөт камсыздандыргыла деген үчүнчү. Автоагент менен сүйлөшсөк, ГАИ кызматкерлерин чакырып, протокол түзгүлө, токтом түзгүлө деди. Биз силерди чакырдык, чакырсак, протокол түзөбүз, бирок сөзсүз түрдө машина айып пул коросуна кириш керек деп атасың, мындай айтканда. Стоянкага турабы? Эмне себептен кириш керек? Бул ошону айтып койсо суранычы. Мыйзамбы же положениеңарбы? Жок, бул мыйзамда белгиленген тартипте гана болот экен. ДТП болгон машиналар өзүңүз көрүп тургандай Схема түзүлдү азыр, схема түзүлдү. Видео фиксация кылдыңар. Фиксация кылдык. Буну машина кайсы жерден өткөздүңөр? Жалбат областында. Жок, баягы наркологияны өткөздүңөр, э? Эми ошо машинанын баягы айып пул коросуна киргизбей эле жөн эле кое берсеңер болбойбу? Биз мындай иштерибизди кылып бекер эле кыйнабайлык дейт. Бизде азыркы учурда андай Положениеңар бар, э? жок. Биз айып ДТП болгон учурда айып корого киргиз милдеттүү. Билетсиңер, э? Болду. Түшүндүк. Рахмат. Урматтуу жолдош премьер-министр Касымалиев. Ошого бир мындай өзгөртүү киргизгилечи, мындай жөнөкөй адамдар кыйнабай. Эми кылла дедиңер, кылды камсыздандырып турабы? Эми буну мындай бюрократия кылып, адамдарды ашыкча эле кыйнай бербеш керек да. Рахмат.